Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен тааныштырып, сайтқа саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Аны мен Нурдөөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасы 1 май райондук сотунда тандалып, 2 айга тергөө абагына киргизилди. Ал бүгүн эртең менен саат 9 чамасында сот залына алынып келинген. Адвокаттары саясатчынын кармалышы боюнча мыйзам бузуу болгонуна даттанышкан. Бирок сот алардын өтүнүчүн четке каккан. Бабанов УКМК тарабынан 31 май күнү Кумтөр боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулбукаров кармалып, 2 айга камалган. Мындан сырткары экс-депутаттар Талант Узакбаев менен Исхак Пирматов дагы 2 айга тергөө абагына киргизилди. Бардыгы тең Кумтөр иши боюнча коррупцияга шектелүүдө. Камчыбек Ташиев Кумтөргө байланыштуу соңку камоолордо саясий куугунтук жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөргө байланыштуу тергелип жаткан кылмыш ишинде саясий себеп жок деп эсептейт. Бул тууралуу Азаттык жазып чыкты. Эч кандай саясий куугунтук жок, жердешчилик маселеси жок. Ошол окуяга кимдин тиешеси болсо кылган кылмышына жараша жазага тартууга милдеттүүбүз. Биз ошол милдетибизди аткарып жатабыз. Кумтөр алтын кенин акыркы 25 жылдан бери талаптанып, анын тегерегинде интрига уюштурушуп, биздин аткаминерлер жетеленме болуп калганын элибиз көрдү. Эми мындан ары андай болбойт, деди Камчыбек Ташиев. Өмүрбек Текебаев Кумтөр ишинде бийликтин аракетин колдойм. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Кумтөр иши улуттук ар намыс маселеси экенин айтты. Ал мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди. Кумтөрдө акча гана эмес, кеп улуттук ар намыс кадыр барк жөнүндө болуп жатат. Жеке компания келип алып Кыргыз мамлекетин президенттин өкмөтүн 20 жыл жетеледи. Мындан кийин дагы жетелеп жүрө береби же бир күнү токтот деп айта алабызбы? Бүгүнкү бийликтин мага жакпаган жери көп, бирок Кумтөргө байланыштуу чечкиндүү кадамга барып, улутташтырууга карай багыт алганын колдойм жана коргойм, деди Текебаев. Кыргызстан Кумтөр Голд компаниясын убактылуу өзү иштете баштады. Башкаруунун мындай формасы 3 айга созулуп, зарыл болсо дагы 3 айга узартылат. Сонунбүбө Кадырова туура эмес камалдым дегендер чындыкты айтып, алганын казынага төксүн. Таза болсо камалышпайт болчу, керек болсо Бабанов менен Абылгазиевке чейинки далай жетекчилер бар. Ошолор да камакка алынышы керек. Менимче Бабанов менен Абылгазиевтер каражаттан алгандан мурун документтерге аралашкан үчүн кармалып жатса керек. Анткени Кыргызстандын тарыхында бардык президенттер менен премьер-министрлерди Кумтөр маселесине келгенде таза деп айтууга болбойт. Ошолордун колу менен элдин байлыгы тонолуп, табиятыбыз талкаланды. Алар адилеттүү болгондо мөңгүлөр мынчалык талкаланмак эмес. Жаратылышыбызга мынчалык кыянатчылык болбойт эле. Ошон үчүн буларды камашканы туура эле. Мен билгени эл Кумтөргө тиешеси барлардын камалышын кубаттап эле жатышат. Ал турсун чыгарып жибербесе экен деп турушат. Митингге чыгып ызы-чуу болгондор алардын табакташтары. Жемкорлорду элди көзгө илбей жегендерди аяган адам эл душманы десек болот. Эмнеге эл ачкадан тентип, жумуш изде ойдогусу ойдон, тоодогусу тоодон өлүп келип жатса, балалыгы меримсиз өткөн өспүрүмдөр асылы өлүп жатса, аябай кайдагы арам сүткорду аяшыбыз керек. Элдин азап тартканына ушулар түздөн-түз күнөөлүү. Ошон үчүн камакка алынгандарга боштондук дебей Кумтөрдү иштеткен компания менен табакташ болгондордун баарын аяосуз камаш керек. Маданият министрлиги фейк маалыматтарды текшереби? Маданият жана маалымат министрлиги чуулгандуу маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында аталган бөлүмдүн башчысынын орун басары Ильязбек Балташев билдирди. Анын айтымында мамлекеттик органдарда интернеттеги жасалма маалыматтарды аныктоочу атайын шаймандар жана кызматкерлер жок. Маалыматты көзөмөлдөө үчүн кесипкөй кадрларды тартуу жана шаймандарды сатып алуу керек. Бирок буга чейин эч кандай бюджет каралган эмес. Ошондуктан учурда бул демилгени ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жок деп эсептейсизби, деди Ильязбек Балташев. Буга чейин парламентте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн топ түзүлгөн. Анын курамына юстиция, экономика, санариптик өнүгүү министрликтеринин жана УКМКнын өкүлдөрү жана депутаттар кирген. Бирок профилдик комитет топко киргендердин аты жөнүн айтуудан баш тарткан. Кочкордо карыяны өлтүрөбүз дегендерге кылмыш иши козголду. Карыяны видеого тарткан жарандардын аракети боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүүдө.
Бул тууралуу Нарын областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Социалдык тармактарда Кочкордо карыяны автоунаага салып алышып, талаадан мүрзөдөн өлтүрөбүз деп коркутушуп, видеого тарткан жарандар боюнча төмөнкүлөрдү билдиребиз. Бул факты Кочкор райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан каттоого алынып, ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө видеону тарткан жарандардын өздүгү такталып, алар Кочкор районунун тургундары. 1993 жана 1994 жылы туулган жарандар экендиги аныкталган. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн ошол эле күнү жогорудагы жарандар Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Бүгүнкү күндө Кочкор райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 170-беренеси адам мурдоо менен сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Жол кирени көтөрүү маселеси сентябрь айында чечилет. Маршруттук таксилердин айдоочуларынын жумуш таштоосуна байланыштуу Бишкек шаарынын мэриясы маалымат жыйын өткөрдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Мыйзамга ылайык тарифтерди өзгөртүү боюнча чечимди Бишкек шаардык кеңеши кабыл алат. Документ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген ченемдик укуктук актылардын бардык баскычтарын өтүшү керек. Бүгүн 2021 жылдын 2-июнунда тарифтерди көтөрүү боюнча токтом долбоору шаардык парламенттин кароосуна коюлду. Шаардын мэри Бактыбек Кудайбергенов 2021 жылдын сентябрь айына чейин Бишкек шаардык кеңеши менен коомдук транспорттагы тарифтерди көтөрүү маселесин иштеп чыгууга убада берди. Компаниялардын өкүлдөрү шаар мэри менен макул болуп, маршруттук таксилердин айдоочуларынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү убада кылышты. Бишкектин борбордук көчөлөрүндө аялдамага барып, кечкурун эл иштен кайткан учурдагы тартылган тасма жарыяланды. Кадырдан жеңил автоунаалардын айдоочулары аялдамада коомдук транспортты күткөн элди чекесинен бекер алып кетип жатканын көрүүгө болот. Ал эми Бишкек шаарынын бийлиги маршруткалар качан ишке чыгарын айта албастыгын билдирди. Эске салсак, бүгүн Бишкек шаарынын айдоочулары иш таштады. Алар жол акыны көтөрүү талабын коюп жатышат. Айбек был, если я не ошибаюсь, да, Айбек, вы были правы. Но троллейбусы разные, как бы. Посмотрим. Да. Конча сомго. Бесплатно? Спасибо вам. От лица всех зрителей, я надеюсь. Вот бесплатно мужчина. Бесплатно мужчина. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.